Амансыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, ЛТР Билим Илим каналында биринчи бол интеллектуалдык таймашы кайрадан эфирде. Жалпыңыздарга саламдарды жолдоп, биз буюрса бүгүнкү программабызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда адаттагыдай эле Кара Суу районуна караштуу мектептер таймашат. Алар кайсылар десеңиздер, анда мен бир четинен командаларды тааныштырып өтсөм. Бүгүн бизде билим командасында номер 3 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинин орус тили мугалими Мухаммад кызы Мунара эжекебиз, окуучусу Кадралиева Нурайым менен биргеликте ойношот. Колчалар болсун. Ал эми илим командасында бүгүн номер 8 Абдурайым Кулботоев атындагы орто мектебинин тарых мугалими Паизова Гүлфайрус эжекебиз, окуучусу Расулова Айчурак менен биргеликте ойношот. Колчалар болсун. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Манай жакшы. Жакшы. Программабыздын башында өзүңүздөрдү кыскача тааныштырып өтсөңүздөр биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн. Мен ошол номер 3 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинде 11 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Кесибим боюнча орус тили жана адабият мугалимим боломун. Өз кесибимди өтө сүйүп иштейм, себеби балдар менен иштөө бул өтө кызыктуу. Татаалдыгына карабастан өтө кызыктуу. Мыкты. Саламатсыздарбы? Мен алгач эле саламдош менен баштайын. Мен өзүм аты жөнүм Кадралиева Нурайым. Азыркы учурда номер 3 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинде 11 класста билим алып келе жатам. Мыкты, баракелде. Илим командасына кезек. Мен Абдурайым Кулботоев атындагы орто мектебинде 13 жылдан бери эмгектенип келем. Ар бир кесип ардактуу дейт. Бирок ошентсе да мен мугалим экениме абдан сыймыктанам. Баракелде. Мен номер 8 Абдурайым Кулботоев орто мектебинде 9 класстын окуучусумун. Мен азыркы учурда ушул мектепте билим алып келе жатканыма сыймыктанам. Мыкты. Анда маанайлар жакшы болсо, даярдык мыкты болсо, өзүбүз да кичине тааныштырып өттүк. Телекөрүүчүлөрүбүз биз тууралуу маалымат алды. Эми биз программабызды, суроолорубузду баштайбыз. Телекөрүүчүлөр кайсыл топко күйөрмандык кылат экен? Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр бир топ тандаңыздар, күйөрмандык кылыңыздар. Кайсыл топ бүгүн жеңет, аны программабыздын аягында билебиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми биз болсо эң алгач мээбизди уйкудан ойгото алуу үчүн бир аз мындай суроолорго жооп берип, даярданып алуу үчүн жеңил суроолордон баштайлы. Биринчи бөлүм, логикалык суроолор бөлүмү башталды буюрса. Мында ар түрдүү суроолор болот, ар тармактан. Андыктан жакшылап угуп, жакшылап жооп бериңиздер. Биринчи суроо. Акжаан аңгемесиндеги Жийдегүл кимдин келини? Beş, 4, 3. Темирдин келини. Жооп кабыл алынды. Акжаан аңгемесиндеги Жийдегүл Төкөйдүн келини. Кийинки. Жазуу аркылуу сүйлөмдөрдүн аягына эмне коюлат? Билим командасы. Экинчи жобос чекит. Чекит. Жооп кабыл алынды. Тыныш белги коюлат. Илим командасы. Тыныш белгилери. Орус эл жомогундагы царевна лягушканын аты ким болгон? Василиса. Туура. Түрк каганаты качан түзүлгөн? 521. 522. Жооптор кабыл алынды. 552-жылы түзүлгөн. Төртүнчү нота эмне? Ля. Фа. Кайсы жерде күн менен түн бирдей? Экватор. Колчап турабыз. Китепке 60 сом жана дагы анын наркынын 3төн 1-ин төлөшкөн. Китеп канча турган?
20 сом. Жооп кабыл алынды. Бизде 120. Жооп кабыл алынды. Китепке 60 сом жана дагы анын наркынын 3төн 1-ин төлөшкөн. Китеп канча турган? Ошондо 30 сом кошушкан. 90 сомго китепти алышкан. Тек каршы жооптор тура эмес. Жарыктын таралышын кайсы илим окутат? Физика. Биздин жооп жарыктын таралышын физика. Жооптор кабыл алынды. Тилек каршы тура эмес. Оптика. Кийинки. Чыңгыз Айтматовдун «Кылым картар бир күн» романында күн эмне деп аталган? Beş, 4, 3, 2. Ра деп аталбайбы? Күн кудайын аты менен. Жооп кабыл алынды. Сиздерде жооп бар? Жебес. Жооп кабыл алынды. Тилекке каршы жооптор тура эмес. Эге деп аталган. Эге. Кийинки суроо. Европа менен Азияны кайсы тоо кыркалары бөлүп турат? Гималай тоо. Жооп кабыл алынды. Кайсы? Урал тоо кыркалары. Кийинки. Бир киши атка кызды мингизип жетелеп келе жатты. Алардын алдынан бир карыя чыгып, киши менен учурашып, аттын үстүндөгү кызды көрсөтүп сурады. Бул кыз сага ким болот? Анда тиги кишиден мурун кыз жооп берди. Мунун энеси менин энемдин кайненеси. Ошондо кыз кишиге ким болот? Атасы. Атасы. Билим командасы. Атасы болот. Деңизде кандай таш жок? Курук таш. Келин кайсы учурда кыз болот? Төркүндө барганда. Билим командасы. Эки адам 5 партиядан шахмат ойношуп, ар бири 5 жолдан жеңишке ээ болгон. Кандай учурда мындай болот? Экөө бир учурда шахмат ойной турган жерге барып, эки бөлөк адамдар менен ойношкон. Тоок эмне үчүн бир бутун көтөрүп турат? Эки бутун тең көтөрсө жыгылып калат. Жоңузда. Тоог эмне үчүн бир бутун көтөрүп турат? Экинчи бутун көтөрө албайт, көтөрсө жыгылат. Негизи кийинки 2 литр сүттү 1 литр банкага кантип аткаруу керек? Биринчи куюлган сүттү ичи бүткөндөн кийин кайра экинчи куйса болот. Же болбосо ал сүт кургагандан кийин куйса болот. Анда эжеке, анда 1 литрлик банкага 2 литр эле эмес, 10 литр куйсак болот, 20 литр куйсак болот. Жок. Так 2 литр деп атпайбы? Андай биринчи банкага биринчи 1 литрди биринчи куябыз, 1 Аны ичи литрди. бүткөндөн кийин. Аны ичи бүтүлгөндөн кийин экинчисине куюп коебуз. Ооба. Ошондо деле да мисалы. Экинчисин деле ичип бүткөндөн кийин 3-чү литрди куюп, Бул жерде 2 литр эле айтылат да, башка айтылбай атат да. Да, бир эме. Жооп кабыл алынды. Илим командасы. Биздин вариантпы? 1 литрлик банкага 2 литр батпайт деген жок. 1 литрлик банкага 2 литр батпайт. Мыкты жооп. Туура жооп угуңуздар. Сүттү кечке чейин кайнатуу керек. Ошондо азайт. Азайт? Сүт азайт. Кийин жатып туруп эле светти өчүрүп койдум. Жатып туруп эле светти өчүрүп койдум. Ошондо кантип светти өчүрдүм? Жатып, кайра туруп, анан өчүргөн болот. Негизинен жооп турат, туруп эле өчүрдүм. Илим командасы. 31 декабрда Мергенге чыктым. Асманда бүркүт учуп бараткан экен. Аны атып түшүрсөм, карга түштү. Кандайча? Кышында каргалар көп болот, ошон үчүн карга түштү. Жооп кабыл алынды. Биздин жооп бүркүттү атам деп карганы атып алгам. Жок, бүркүттү көрөм деп карганы көргөн болот да. Сиздер тилекке каршы жооп бере албадыңыздар. Туура жооп жок. Кышында жердеги карга чөт, бүркөт. Уй эмне үчүн жатат? Жерге жатат. Жок, эмнеге жатат эмес, эмне үчүн жатат?
Қаласа жатат. Қаласа жатат. Эмне үчүн жатат? Эмнеге жатат деген жок кой. Эмне үчүн жатат? Отыра албайт да ошон. Отыра албаган үчүн жатат да. Билим. Адам көпүрөдөн өтүп баратканда бутунун алдында эмне бар болот? Көпүрө. Су болот. Бут кийим. Бут кийимдин таманы. Билим командасы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи бөлүмүбүз аябай кызуу болду. Бул көрсөтүүбүздө дагы мен сыр, интрига катары упайларды айтпайлап коеюн. Чынында да. Калган бөлүмдөгүлөрдү айтам. Анан биринчи бөлүмдөгүнүн жыйынтыгы менен программабыздын аягында буюрса жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы кайсыл топ жеңишке ээ болору кызык болсо да биз менен биргеликте болуңуздар. Ал эми биз кезекти экинчи бөлүмгө кайрабыз. Экинчи бөлүм жаңылмаштар менен макала каптар. Үзүлүп кетти үзөңгү, үсөн ооп түзөлдү. Үсөн күчтүү болбосо, үзүлмөкпү үзөңгү. Üzülüp ketdi üzöngü. Üsön op tüzöldü. Üsön күчтүү болбосо, üzülmökpү üzöngü. Мыкты, баракелде. Эми эжеке сиз жаңылмачыңызды бул жакка бересиз. Эжекебизге. Эжеке сиз кайсы эмоция менен айтканча? Ыйлап. Болду. Бул бал каймак, бул кай бал каймак, бул кудагыйга сакталган, бул сүр бал каймак. Дагы. Бул бал каймак, бул кай бал каймак, бул кудагыйга сакталган, бул сүр бал каймак. Бул бал каймак, бул кай бал каймак, бул кудагыйга сакталган, бул сүр бал каймак. Бул бал каймак, бул кайдагы бал каймак, бул кудагыйга сакталган бал каймак, бул сүр бал каймак. Жетишерлик деңгээлде драматургия болгон жокко? Бирок аракет бар. Эми окуучулар кезексизде. Биздин үйдө ары бар. Барбагыла барыңар. Барсаңар эгер барыңар, чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла барыңар. Бакырсаңар барыңар, качып кетет арылар. Качып кетсе арылар, бал жегиле барыңар. Биздин үйдө ары бар. Барбагыла барыңар. Барып алсаңар барыңар. Чагып алат арылар. Чагып алса арылар, бакыргыла барыңар. Бакырсаңар арылар, качып кетет арылар. Качып кетсе арылар, бал жегиле барыңар. Кырындарды башын ийип коюу сону болду, Баракелде, эми кезек сизде. Ак кеме, ак кеме. Ак кеме келер бат эле. Ак кеме келсе бат эле. Ак кеме келди бат тебе. Ай ак кеме, ак кеме. Ак кеме келет бат эле. Ак кеме келсе бат эле. Ак кеме келет бат тебе. Болот. Командаларга аракет үчүн 2-2 упай берели, эгерде каршылыктар жок болсо, Ами биз болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды алды карай улантабыз. Макал лакаптар улантуу. Бат-баттан мен 5тен 0-га чейин эсептейм, эми 5 секунд эсептейм. Эгерде сиздер коңгуроо каксаңыздар, жоңуңуздар угам, коңгуроо кагылбаса 5 секунддун ичинде жооп жок деп туруп, уландысын айтып, кийинкиге кете берем. Түшүнүктүү болду, Биринчи макал. Билим издеген өсөр. Билим издеген өсөр, билим издебеген тозор. Жооп кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы жокпу? Билими жок көсөр. Билим издеген өсөр, бүлүк издеген өчөр. Билимдүүнүн белгиси 5, 4, 3, 2, 1, 0. Билимдүүнүн белгиси билгенин келет бергиси. Билимдүү өлсө кагазда каты калат. Билимдүү өлсө кагазда каты калат. Bilimsiz ölse, Билимдүү өлсөң каты калар. Билимсиз өлсөң жамандыгы калар. Жооп кабыл алынды. akın, Билимдүү akın ölsör kalar. Билимдүү өлсө кагазда каты калат. Баатырдын тарыхта аты калат.
Кийинки, билимдүүлүк адамды улуу кылат. Билимдүүлүк адамды улуу кылат. Билимсиздик адамды кур калтырат. Жооп кабыл алынды. билимсиздик көр кылат. Билимдүүлүк адамды улуу кылат. Адептүүлүк адамды сулуу кылат. Кийинки, кыян өзүн сел ойлойт. Кыян өзүн сел ойлойт, эми коркок өзүн эр ойлойт. Илим командасы 2 упай. Кийинки, макал ыр эмес жаттап алгандай. 5. Макал ыр эмес жаттап алгандай, жашоо сыр эмес катып алгандай. Жооп кабыл алынды. Бизде жок. Макал ыр эмес жаттап алгандай, керегинде өзү келет күтүп тургандай. Кийинки, ойноонунда ыгы бар. Ойноонунда ыгы бар, тамашанын чеги бар. Жооп барбы жокпу? Жок, вариант жок. Ойноонунда ыгы бар, ойлоонунда сыры бар. Кийинки, суюктун баары сорпо болбойт. Катуунун баарыбыз болбойт. Жооп кабыл алынды. Адамдын билимдүүнүн баары акылдуу болбойт. Суюктун баары сорпо болбойт, теринин баары көрпө болбойт. Кийинки, уулдун уулу мекенин коргойт. Beş, 4, 3, 2, 1, 0. Жооп барбы жокпу? Уулдун уулу мекенин коргойт, душмандын астын торгойт. Кийинки, уунун сырын мерген билет. Унун сырын мерген билет, чечен сөздүн сырын чечен билет. Жооп кабыл алынды. Барбы жок? Ырдын сырын ырчы билет. Уунун сырын мерген билет, жоонун сырын жеңген билет. Акыркы макал айтылды. Жана экинчи бөлүмдүн жыйынтыгы менен билим командасы 2 упайга ээ болду. Илим командасы 4 упайга ээ болду. Кийинки бөлүм, 3-чү бөлүм предметтик суроолор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү бөлүм предметтик суроолор. Биринчи суроо, кыргыз тили. Дай, лап, даган мүчөлөрүнүн уланышы менен жасалган сөз түркүмү кайсы? Сынатоочу. Жооп кабыл алынды. Санатоочу. Жооп кабыл алынды. Илим командасыныкы туура. Санаточ, чамалама. 20 дай, 30 дай. Ошондой болот. Илим командасына 2 упай беребиз. Кийинки информатика. Биринчи эсептөө куралы деген эмне? Биринчи эсептөө куралы эмне? Манжалар. Манжалар. Бул жак жооп бергенден, бирок биринчи шот дегенсиздер. Илим командасы 2 упай. Кийинки кыргыз адабияты. Кайран өмүр 25. Жашка барар болсочу, кайран жанды картайтпай, жасап алар болсочу. Бул ырсаптары Токтогулдун кайсы чыгармасынан алынган? Кайран өмүр. Жооп кабыл алынды. Өмүр. Бул жактыкы так болду.
Билим командасы 2 ұпай. Химия. Ядросунда бирдей сандагы протондор, бирок ар түрдүү сандагы нейтрондор бар химиялык элементтин атомдары эмне деп аталат? иондор деп аталат. Алкандар. Дирек каршы жооп эмес, изотоптор деп аталат. Кийинки манас таану. Чоң азатта аскердин эсебин алганда 10 башы баймат кимди унутат? Чоң азатта аскердин эсебин алганда 10 башы баймат кимди унутат? Манасты унутат. Билим командасы. Кыргыз адабияты. Жараланган жүрөк мезгил учат чыгармалары кимдин калемине таандык? Алтоконбаев. Баракелде. География. Дүйнөдөгү эң туздуу деңизди атагыла? Билим. Билим команда. Деңиз. Океанда болуп. Кийинки спорт. Кыргызстан футбол тарыхында эң көп гол киргизген футболчу ким? Азамат Баймат. Жооп кабыл алынды. 5 4 Ким? Васильевич. Антон Землюнихин. Кийинки маданият. Кыргыздын алгачкы музыкалык драмасы кайсы? Айчүрөк операсы. Жооп кабыл алынды. Жок. Жок, унутуп калдым. Сиздердики Айчүрөк боюнча калды. Алтын кыз 1937 жылкы. Кийинки акыркы суроо. Биология. Кайсы класстагы жаныбарлардын саны эң көп? Сүт эмүүчү классында. Жооп кабыл алынды. Омурткалуулар. Кайсы класстагы жаныбарлардын саны эң көп? Омурткалуулар, сүт эмүүчүлөр, эмес. Курт кумурскалардын классындагы жаныбарлар эң көп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү бөлүмүбүз жыйынтыкталды. 3-чү бөлүмдүн жыйынтыгы менен билим командасы 4 упайга ээ болду. Илим командасы 8 упайга ээ болду. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо акыркы бат окуу бөлүмүнө кезекти беребиз. Дал ушул бөлүм буюрса кайсыл команданын жеңүүчү экендигин аныктайт. Командалар, адаттагыдай эле Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасынан окуйбуз. Биринчи билим командасы баштап бересиздер. 210-чу бет. Колго китеп дегенден 3 секундтан 1, 2, 3. Тымызын бирөөнү жиберип өлтүртүп коймокчу болгон ниетинин наркы экчеп, берик экчеп отуруп баш тарткан болчу. Буга бир туруп өкүнөт, бир туруп абдан эле туура болгондой сезилет. Өтө эле журтка ашкера тектүү датканы мындайча оңой көзүн жоюп жибериш, чадакты кайра ырбатып, аны хан башын өлтүргөн делинтип абалды аны сайын татаалдантып жибериш ыктымал эле. Көзү тирүү турганда эл саткан, өкүмдарлыкка жутунган кара ниетти айыптап эл көзүн оозго батышынча каралап, колдон келсе элин чыгарып салыш абзел өңдөнгөн. Атымыздын тындым кылынса датканын өлгө шейит өлүм аталып, өдө өлүм кылган кайра өзгөйгө каршы туу болуп кетмек. Кудай жалгап ишти ушундай жагына айланта албаганына Малахан миң мертебе шүгүрлүк кылды. Мына чыгар душман өзү чыкпадыбы? Ачыкка ар бир мечитте ар күнү капырга сатылып кеткен шайтанга дулданып налат айтылууга өтүлдү. Ушуну менен тең катар Малахан ыхрарлыктан чыгып кеткен кыргыз кыпчакка капилеттен чагылган болуп тиймекке шашылыш камылга кыла баштады. Тизгин тарткан эр бүлөсүн кыйратып, айылдарын өрттөп, Алымбегинин көзүн ойдуруп, желдетке жөө жетелетип келмекчи. 1, 2, 3. Деп аякы Мусулманкулдун өлүмүнөн да көзү кары кыйоо тартылган салтанат өлүм кылмакчы. Адатканы керилген айдың Соңкөл боюнча оң эки канат ак өргө көтөрүлүшүп, быйык салт ишкараты кылышын босогосуна ай тамгалуу кырмызы туу сайып, куттаган тууган эли атайын шаң салат кылышып дагын тосуп алышты. Жакынкы Үмөтали би, Осмон би Көл би бетиндеги Мураталына би Сары өзөн чүй борундагы Батыр Битек мырза Шабдан чогулуп
акыбал ар көздүү чара кылынып ортого кайра ташталышты. Орто бийлигин бир отоло колго алмак болушканда баягы башталышкан акыл максатын кайра бекемделишин кайра күчөөнүүгө каршылыкка демилге өтүштү. Алымбек Татка Арыстан жай адамдар аркылуу 3 Алматы жака урус акимдерине жылуу жүз байкатып, бирок өзү дасыккан орто адамды талаптарына сыр алдырбай баштаган эле жерине бир катуу урукка баш салып, албас айланысын кылып. Стоп. 1, 2, 3. Алымбек Татка өзүнчө акырын улутунуп, өзүнчө касырет тартып, өзүнө өзү баш ийгилей. Качып келгенимге жок, бирок абал Жаманбаев жетип чарчаңкы. Ошол учурда өргөгө жакындап көктөбөт күлкүлдөп эркелеп тосуп калган эле. Курманжан айрым кара чач аргымактын сулуулугун бура тартып кайра учунда жетелеп басты. Куп жакшы, андай болсо аттан түшпөң, Ырымбосун Татка. Качуу оюңуз дагы жок болсо, маслахат үчүн бир келген болсоңуз, куп жакшы, жалынан бүткөрөлү Татка. Бир тынбай ат үстүндө келип, такым тыршып бел уюп чалкан Алымбек Татка эрдин кашына өбүктөп, караңгы түндө акырын дүңкүлдөп, ордодо болуп жаткан оош кыйыш бир жактан бир жакка түндө жорткон келемиште жылып өтүп жатышкан ордо шумдарын абал улам курчу, улам кызып, тарс деп бир жарыла турган кооптуу күндөн өтө эле жакындап келип калганын айтты. Эң акырында эмне кылабыз деген суроону туйдуруп, ушул айсыз караңгы сыяктуу туңгуйук абалдан керет айымда бир сыйкырдуу шамчырак акыл туттуруп чыгарып кетерин гана сыйынып токтоду. Кой Татка, ушул бийлик келе жатат, бир башыңызга кой ордосу менен курусун, келгениңиз жакшы болуптур. Ордо башы болсоңуз 5 жүрпөнүн атасы болуптун эле, эми эсен жүргөнүңүз ылазым, айланайын Таткам дейт деген ойдон башка маңдайына келбей, бүт тула боюн ыксырап, эгер минсе өзү буга кандай мамиле кылар? Стоп. 1, 2, 3. Даярда эмес алыкшып тунчурап турду. Жайла жерин сыдырым, жейле кайдандыр, леп-леп кылып кайра-кайрадыр. Шу кайып учуп өтүп кайрады мыйкалып турган нарыда коштоп келген 40 жигиттин өзүнчөлөрү акырын кобушкан оттогон аттардын шабырты, бышкырыгы ана түнкер терметет. Курманжан айым карача аргымактын ыйык жалын кармап күйгөн бойдон көпкө абалык этпеди. Бир окумда Алымбек Татка бир сүйөк кеп талап кыла дагы өзү түйшөлдү, үйгө түшөлө эми деген ою ооз учуна келип, ал Курманжан айым ордунан ыкшалабай, Татка жүрөксүп калган окшойсуз деди акырын. Ындыны өчкөнү, мындай жүрөксүнүшүнө макул эместиги деминен байкалып, Алымбек Татка эрден өйдө боло берди. Ырас деп кантип айта алат? Эл агасы башы менен жок десе калп болот. Ал калпын баягыдай алнатуу көтөрүп, дал түштө жол келбей түн катып жүргөнү, эки ийини түштөн мынтип шалдырып турганы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, 4-чү бөлүмдөгү батоку бөлүмү жыйынтыкталды. 4-чү бөлүмдүн жыйынтыгы менен билим командасы 285 сөз окуду. Илим командасы 325 сөз окуп 3 упайга ээ болду. Ал эми жалпы жыйынтык. Биринчи бөлүм. Билим командасы 16 упай, илим командасы 10 упай. Экинчи бөлүм. Билим командасы 2 упай, илим командасы 4 упай. Жана 3-чү бөлүм. Билим командасы 4, илим командасы 8 упай. Эгерде билим командасы бат окуганыңыздарда сиздер утуп кетмек экенсиздер. 4-чү бөлүмгө чейин упайлар 22 болгон. Так. Ал эми 4-чү бөлүмдө көп сөз окугандыгы үчүн 3 упай менен алдыга жылып кетти. Илим командасы 25, билим командасы 22 упайга ээ болду. Кол чабуулар. Сиздер жарым финалга чыктыңыздар. Куттуктайбыз. Ал эми негизи бүгүнкү программа боюнча жалпы оюңуздар билим командасы сиздер баштасаңыздар. Негизи оюн өтө кызыктуу болду. Албетте бул жерге келип катышыштын өзү эле бир чоң сыймык десек болот. Себеби мугалим болсок деле, окуучу болсок дагы өзүбүздүн билимибизди кайсыл жерде бул сынаган бул эң жакшы деп ойлойм. Анан сиздерге рахмат. Чоң ушундай уюштуруп атканыңыздардын өзү бир чоң жетишкендик. Рахмат силерге. Жеңген команда сиздерге ийгилик каалайм, кийинкилерге дагы.
Чоң рахмат, ушул проектти түзгөндөргө дагы ыраазычылык билдиргим келет. Ушунун аркасында мугалим менен окуучунун мамилелерин кайрадан жакындаштырып, анан мугалимдер айта турган сөз, мугалимдер билим берүүдөн талыкпасын, биз билим алуудан талыкпайлы деген демекчимин. Куттуктайбыз. Соң сөз болду, мыкты. Ал эми илим командасы, сиздердин оюңуздар. Бүгүнкү конкурста жакшы өзүмө көп жакшы нерселерди ала алдым. Билгенден билгеликтерим көп экенине абдан ынандым. Бүгүнкү конкурста ар бир адам биз мектепте мугалим болгон менен жашоодо окуучубуз барбыз. Андыктан жашоодон да көп нерселерди үйрөнөбүз деп ойлойм. Бүгүнкү оюнду уюштуруп берген ЛТР Илим Билим каналына терең ыраазычылык билдирем. Рахмат чоң. Өзүм биле элек нерселерден үйрөнө алдым. Ушул нерсени түзүп берген сиздерге да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан кийин билимимди талыкпай алам деген үмүттөмүн. Мыкты, баракелди. Эки топко тең ийгиликтерди каалайбыз. Мыкты оюн көрсөттүңүздөр. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Эскерте кетчү нерсе, бүгүн бизде кайсыл командалар, кайсыл мектептер ойноду десеңиздер, билим командасында номер 3 Насирдин Исанов атындагы орто мектебинин орус тили мугалими Мухаммад кызы Мунара эжекебиз окуучусу Кадралиева Нурай менен биргеликте ойношту. Ал эми илим командасында Абдурайым Кулботоев атындагы орто мектебинин тарых мугалими Паизова Гүлфайруз эжекебиз окуучусу Расулова Айчүрөк менен биргеликте оюн көрсөтүштү. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар демекчибиз.